мини тракторлар керек болот экен. Дыйкандарга кандай шарттар менен сатып атасыздар? Кандай жеңилдиктер бар дыйкандарга? Жаңы партия келиптир. 250 миң сом баштапкы төлөм төлөшөт экен, андан калган суммасын 3 жылга бөлүп берет экен. Ушул тракторлордун баалары 2025-жылкы болот. 60 ат күчүгө ээ болот. Дөңгөлөктүн ортосу, арткы дөңгөлөктүн ортосу 1.30. Бишкек шаарында азыр автостоянкада турат. Биз Ош шаарынын юго-восток дарегинде Народный жанынан бир автостоянканы сүйлөштүк. Ошол эле порттерди, тракторду дагы ушундай шарт менен накталай жана бөлүп төлөө жолдору менен алса болот. Бул трактордун если кааласа турбинасы менен бар, турбинасы жогу бар. Могул турбинасы жогу. Ооба. Кээ бир тракторлордо мисалы Итолордо бир эле цилиндр турат, бир эле цилиндр басат. А биякта 2 цилиндр. Бул деле ыңгайлуу, аябай кабинасы чоң кылып жасалган атайын. Ал цилиндр болбосо көбүрөөк груз коюш керек да. ошол тракторлор өтүп, аябай суроо талабы көбөйгөндүктөн биз кайрадан ушул компанияга келип, Былтыркыдан да көбүрөөк алып келдик. биздин долбоордо дагы кезектеги сельхозтехника боюнча чыгарылыш даярдап атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, жаз мынакей келип калды. Биз даярдык көрүп атабыз. Сиздер дагы кандай көрүп атасыздар? Бүгүн бизде ушундай артында турган көрүп атсаңыздар, мини тракторлорду айтып беребиз. Биз азыр Бишкекте жайгашкан Мурас Авто компаниясына келдик. Эгер эсиңиздерде болсо, урматтуу катталуучулар билет, 7-8 ай мурун келип ушул компаниядан биз ушул мини тракторлорду тартканбыз. Азыр дагы мына кезектеги жаңы партия келиптир. Ушулар боюнча дагы айтып берели. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып таанышканбыз, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум. Ардактуу мекендештер, Жет областынын тургундары, Агролайф каналынын катталуучулары, Мурас Авто компаниясына куш келипсиздер. Мен өзүм тааныштырып өтсөм, атым Ракимбаев Самат болот. Мурас Авто компаниянын сатуу бөлүмүнүн башчысы болом. Байкем айтып кеткөндөй, былтыр байкебиз келип биздин спецтехникаларды реклама кылып кеткен. Анан кийин бизден алган кардарларыбыздан жакшы отзыв болуп, анан биз дагы быйыл жазгы тала иштерине былтыркыдан да көбүрөөк алып келдик. Дагы көбүрөөк. Азыр бул жерге 4-өөнү тизип койдук. Шаардын аркы башында чоң стоянкабыз бар, аякта дагы Бар. турат трактор. Баарына жетет деген. Баарына жетет. Келе ушул азыр ушул тракторлордун баалары, анан кийин аттын күчүн эле кыска нуска айтып кетели, анан тереңирээк технический параметрлерин айтабыз да. Аттын трактордун атынын күчү 60 аттын күчү бар. Тракторда 604 модель Вейфан. Тракторларыбыз Кудай буйрса жакшы отзыв. Тракторлардын баасын айта кетсем, бул садовой деп коет экен. Бул тракторларыбыздын баасы $7500 болот. Жана кабинасы менен бар трактор болот. Анан жана биз буйрутма менен да алып келебиз. Буйрутма менен заказ берсеңиздер, баасы бир аз арзаныраак болот. Себеби дегенде азыр баасын айта кетсем, тракторду алса 6900 беребиз, растаможкасы ичинде. Оформленияны алып аткан клиент өзү кылып алат. Ошондой бар, ошондой бар. Демек бул азыр кабинасы жок, урматтуу көрүүчүлөр, $7500 тура. Бул $8500. $8500. $8500. Өзүңөргө каалагандар алып алсаңыздар болот. Келе эмеден баштабайлыбы? Биз дыйкандарга кандай шарттар менен сатып атасыздар? Кандай жеңилдиктер бар дыйкандарга? Дыйкандарга биз кесиптештерибиз менен кеңешип, сүйлөшүп, ушул спецтехникаларды рассрочка берели деп чечтик. Агро рассрочка 4-5 банк менен келишим түздүк. Бирок айталы, ар бир банктын өзүнүн шарттары болот экен. Если биздин алып аткан кардарларыбыз ошо банктардын шарттарына туура келсе, макул болсо, ушул техникаларды беребиз. Банктардын условияларын айта кетсем, баштапкы төлөм 250 миң сом керек болот экен. 250 миң сом баштапкы төлөм төлөшөт экен, андан калган суммасын 3 жылга бөлүп берет экен. Айма-ай 3 жыл бөлүп төлөшөт экен да. Ушундай жеңилдиктери да болот экен. Банк менен берген дагы айтып тракторларды биз на заказ буйрутма менен алып келип, ошол эле келген техниканы тоже рассрочка кылып беребиз. Азыр ошонун баарын банктар менен сүйлөшүп, келишим түзүп, уже эметип койдук да. Мисалга, бул трактор болсо, ар кандайлар бар да, спецтехникалар, экскаваторлор бар, жана айта кетчү нерсе, фура, ховолорду дагы на заказ алып келип беребиз. Ошол мисалы үчүн экскаваторду буйрутма менен алса бизден, ошол эле темени биз алып келип беребиз, биздин компания алып келип берет, кардалыбыздын колуна
ошол эле спецтехниканы экскаваторду кайра рассрочка кылып бөлүп беребиз. Рассрочка бөлүп бересиңер. Ошондой эле шарттар менен. Ошондой эле шарттар. Мисалы үчүн бул техникаларды биз азыр накталай бияка алып келип койдук Кыргызстанга. Бишкек шаарында азыр автостоянкада турат. Дареги Ивана Панфилова 72. Бизде былтыр көбүнчө Ордол Ош шаарынан келип алып кетишкен. Аркы чети Баткенге чейин алып кетишти. Ысык көл нарындардан да алып кеткен областтардан. Анан көбүнчө бизде кардарлардан спрос Ош шаарында болду. Себеби дегенде ошол жерде население көп экен, именно ушундай мини тракторлор керек болот экен. Биз Ош шаарынын юго-восток дарегинде народный жанынан бир автостоянканы сүйлөштүк. Ошол жерге ушу мини тракторларды тизип койдук, жана портерлер да бар аякта. Портерлер. Жүк ташуучу унаалар да бар. Ошол жерде алса болот. Ошол эле порттерди тракторду дагы ушундай шарт менен накталай жана бөлүп төлөө жолдору менен алса болот. Жакшы. 7 областка тең беребиз. Биздин Мурас авто компаниясы Кореядан, Кытай мамлекетинен, Америкадан автоунааларды на заказ алып келип беребиз. Накталай дагы сатабыз. Жана ушул жеңил унааларды дагы рассрочка кылып беребиз. Жанагындай эле баштапкы төлөм төлөшөт, анан калган 3 жылга. Мен байкашым боюнча электромобилдер да бар экен, э? Туура, электромобиль дагы алып келдик. Кардарлар быйыл көбүнчө электромобиль спрос болду. Ошондон биз электромобиль бир 23 штук алып келдик. Бир 10 сатылды, 10 пока турат. Буюрса 10 дагы сатылды. Электромобиль боюнча бир өзүнчө чыгарылыш, урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр, өзүнчө чыгарылыш кылып даярдайлы. Азыр биз ушул тракторлор боюнча сиздерге кененирээк маалымат айтып берип баштайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Менин атым Нурлан. Мен Мурас авто компаниясында иштейм. Сиздерге бүгүн кененирээк ушул трактор жөнүндө маалымат берейин дедим. Бул трактор 2025-жылкы болот. Кытай өлкөсүнөн чыккан. 60 ат күчүгө ээ болот. Мотору простой, аппаратурасы простой. Мындай көрсөңүздөр болот бул жактан. Модели эмне деген модель бул? Вейфан деген модель. Маркасы Вейфан. Маркасы Модель 604. 60 ат. 60 аттын күчү. Бул ыйыклары деле бар. 504, 704, 804 деп бөлүнүп кете берет. Бул трактордун дөңгөлөктөр, көбүнчө дөңгөлөктөрдүн ортосу кызык болот негизи дыйкандаргачы. Дөңгөлөктүн ортосу, арткы дөңгөлөктүн ортосу 1.30. 1.30 болот. Анан чоңойот. Аралыгын чоңойтуп кичирээк койсо болот, э? Могул дөңгөлөктү наоборотунан коюп коет да. Арткы дөңгөлөктөрү чыгат кирет. Жакшы экен, э? Оңой эле кылып койсо болобу? Бир батыл убакыт элеби же? Бат эле аны. Бат эле. Ооба. Бир сири ачып көргөзүп коеюн. Кел, ичири мотор жагын көрөлү. Мына көргөнүңүздөрдөй. Бул жерде Аккумулятор бул жерде турат. өтө жөнөкөй эле экен да, мындайча айтканда. Масляный көргөнүңүздөрдөй мына. Бул жагын ички жагын көргөзүп кетсеңиз болот. 4 дөңгөлөктөн тартат. Блокировкасы бар, өчүрүп койсо болот астыңкысын. Анан пониженный, повышенный бар. 4 скорость бар. Раздатка деп коет буну. Раздатка деп коет. Буну деген артка кандай жүрсө, астына деле ушундай жүрөт. Ошондой скорость менен кете берет, э? Скорость менен кетет. Запчастьтар менен, тектиктер менен. Запчастьтар Итонун эле запчастьтары түшөт, ооба. Ютолордун запчастьтары түшөт, э? Ютолордун өзүнүн заводу бар да эми. Ооба, анын ошонун эле запчастьтары. Если таппай атса, бизге кайрылса, биз алып келип беребиз. Алып келип бересиңер. Канча убакыттын ичинде алып келип бересиңер? Бир 5 күндөн 10 күнгө чейин алып келип беребиз. Авиа доставка менен заказ берсе алып келип беребиз. Бул кабина боюнча дагы эмне кылабыз? Бул өзүнүн негизи урматтуу көрүүчүлөр кабинасы жок экен. Бул жана багбандарга, жана бутактарына тийип кетпегендей ошондой. Ошондой. Дай кандай кызматтарды аткарат бул? Бул кабинасы бары деле бар, кабинасы жогу деле бар. Мону деле даже кабина кылып койсо болот, мындай шапка кылып. Мындай кылып коюп туруп, койсо болот. Бизде бар андай, отдельно заказ берсе алып келип беребиз. Ооба. Ооба, көрсө. Бул кандай кызматтар? Көбүнчө ягодниктер, багбанчылар алып кош. Көбүнчө бизде былтыр деген бул өйдө жакта жана клубника, анан малина дегендер ошол. Мөмө иштеген. Ооба, ошолор көп алган, анан көлдө кишилер көп алган, аябай бактын ортосуна ыңгайлуу экен деп. Анан Ош, Жалал Абад, Баткен жактан аябай көп иштешет экен мындай тракторлор. Мини тракторлор менен эсептөө аябай жакшы. Аябай көп иштетишет экен. Анан бул трактордун если кааласа турбинасы менен бар, турбинасы жогу бар. Могул турбинасы жогу. Ооба. Бул турбинасы жок. Жок бунуку, турбинасы бары бар. Анан булардын арт жагы, бул жакта 2 цилиндр турат. Кээ бир тракторлордо мисалы Итолордо 1 эле цилиндр турат, 1 эле цилиндр басат. А бу жакта 2 цилиндр. Көргөнүңүздөрдөй.
Бул плавающийби же принудительный деген? Жок, плавающий. Плавающий. Ооба. Бул басат, болушунча басып берет. Соколорду, фрезаларды болушун. Алдын обороттору 400-төн 800гө чейин. 3-8 Ооба. Канча 4 гидровыхат бар экен? Ооба. Бул жак болсо, бул жака анан если бул тракторга жанакындай шаймандар жана кун, топурак алган. Анан экскаватор кошом десе, отдельно заказ берсе алып келип беребиз. Ошо Кошумча жактарына. гидровыхаттары бар. Ооба. Ошолорго кошсо болот. Моолорду бүт ошолорго Булар даярдалган. кайсындай шаймандарга жарашат азыр? Кайсы шаймандарды илсе болот? Соко, Соколорду илсе болот, Фреза. баягы эле фрезаны илсе болот, дагы жана культивация кылганды илсе болот, селкаларды илсе болот. Сейлка Ооба. дейсиз, Дары чачкан, бүт чоң трактордун жумушун эле бул деле аткарат. аткара берет. Ооба. Бирдей эле. Кабинасы барын көргөзүп Түрлүү коелу. кабинасы барын көрсөтөлү. Ооба. Кабинасы бар ошондой эле, бирок кабинасынын ичинде бүт баары бар. Магнитофон, Келли, печка. ичине отуруп ошонун баарын көрсөтө бересиңби? Бул жакта болсо, мына. Бул деле ыңгайлуу, аябай кабинасы чоң кылып жасалган атайын. Кенен экен. Кенен болсун деп. Анан болсо, бүт ыңгайлуу кылып жасаган да бул жакта. Биякта печкасы бар, кондиору бар, Кондиционер барбы? Ооба, вентилятору бар. Мындай көрсөңүз А болот. үстүндө люк бар экен дагы. Люк бар, магнитофондору бар, бүт баары бар. Bluetooth койсо болот, бүт баары койсо болот да. Рахаттанып иштей берет. Ооба, иштей берет. Аябай жакшы. Мунун эми бирок жүргөндөр ошол эле скоросттары. бирдей. Бирок бул бактын ичине кирбей калат да. Кабинасы бар, мешайт этип калат. Ягодниктерге жакшы экен да. Бул жакшы. Муну бияктарын чечип салса болот. Кабинасы чечилеби? Чечилет, чечилет. Чечип салса болот. Чечип кайра тагып, чечип кайра тагып. Ооба, эми ал кыйналбаш үчүн лучше тигинен заказ берип, если ошодон заказ берип өздөрү жасап алса ыңгайлуу болот да. Эми күндүн ысыгында кондиционер бар болсо, Ооба. аны ушуну алып туруп чечип кайра тагып алса болот экен да. Болот. Bundan тышкары кел атат буюрса. Келе атабы? Бир жуманын ичинде болот. Азыр ошол сатылып ушул 5 калды. Элдер акырындан уже алып атышат. Анан сурагандар көп. Азыр ушу бияка деген бир 8 трактордай келет Бишкекке, анан Ошко келет. Кайрылып берсе болот. Оштон да урматтуу туугандар, Оштон да калсаңар болот экен. Бияка Бишкекке келип жол эмесин эметпей. Бул эми өзүнүн веси канча болот бул трактордун? Мындай транспортировка кылганда Бунун өзүнүн веси 2 тонна 300. 2 тонна 300 бе? Ооба. Астына эмелер тележка прицеп илинет. Илинет. Но асты груз боюнча эмне дей аласызар? Биякта канча Бул груз 16 килограмм. жалпы 16? Ооба. Кошуп кетерсе болот экен дагы. Ооба, кошуп кете берсе болот. Анан бул эми груз жерди баягы цилиндр көргөзбөдүмбү басадан? Ал цилиндр болбосо көбүрөөк груз коюш керек да. Ал цилиндр бар. Өзү эле баса берет. баланс болуш үчүн. Ооба. Болушунча басат ал деле. Эми кошумча коём десе болот. Коюп алса болот өздөрү. Коюп алса болот экен. Силерден заказ кылып алып келесиңер. Алып келип беребиз, ооба. Мунун расход жагын айталы. Канча жеп, канча эметет, ичет бул? Эми мунун расход жагы смотря кандай иштетет. Моточасына трактор ылайык. саткан баары эле айтышат да, ошол эми ал. Трактор айдагандардын көбү билишет. Эми ал мен айта албайм канча алар кандай иштетет. Негизи өзүнүн жумуш аткарышат. Ките боюнча канча расход кылат? Мындай 1 саатына. 1 саатына где-то бир 5 литрден бир 6 литрге чейин да. Жеткен, Бул эми шайманына жараша, кызматына Ооба, жараша. кызматына жараша. А эми жер айдатсаңыз көп эле ичет. Эми күчтүрөөк ал. Көбүрөөк эме керек болот, күч керек болот ошондой. Бул бак канча вместимость? 30 литр бак. 30 литр бак экен да, 30 литр бак. Дизель. Ооба. 30 литр бак. Келе, урматтуу көрүүчүлөр, эми эгер мүмкүнчүлүк болсо биз бир оталдырып айдатып бир Ооба. айланып бериңиздер.
Мына урматтуу багбандар, урматтуу менен иштеген дыйкандар, өзгөчө мына силерге ушул тракторлор кызык болот. Анткени бул тракторлор ушундай чакан мини трактор болуп эсептелинет экен. 4 цилиндр 60 ушул тракторлорун тартып кеткенбиз, урматтуу көрүүчү. Ошол тракторлор өтүп, аябай суроо талабы көбөйгөндүктөн биз кайрадан ушул компанияга келип, ушул эле Вейфан аттуу маркасындагы тракторлорду сиздерге чагылдырып көрсөтүп атабыз. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, комментарийге жаза бериңиздер. Эми мен өзүм ой пикирим, бул тракторлор аябай мындай чакан мини тракторлор экен. Мындай нөмөлөргө жана багбанчылар түшүнөт болуш керек. Мындай бүт жерге бата турган тракторлор экен. Бул мынакей артыбызда турган мындай бир каркасына өзүнчө жамгыр жаап же мындай бир аба ырайы туура келбей жатса, мындай жаап коет экенсиңер. Эгер өзүңөр ылайыктуу болсо, мындай кабина менен да алсаңыздар болот экен. Болгону разницасы $1000 экен. Ошо $1000 эми кабинасына ичинде кабинасында кондиционерлер, радиосу, азыркы заманбап керектүү нерсе бүт условиялары бар экен. Ошондуктан биз телефондорду калтырып коебуз, ошолорго кайрылып, Мурас авто компаниясынын адистерине байланышка чыгып, өзүңүздөргө маалымат топтой бериңиздер.